Азыркы биз өтө турган сабактын темасы пайыздар темасы деп аталат. Маселенин шартын окуй турган болсок, бул жерде эгерде R P'нын 35% болсо, ал эми S P'нын 45% болсо, R кошулган S'тен P аркылуу туюндулушу кандай болот деген суроо берилиптир. Эң алгач биз жазып алалы. R P'нын 35% деп атат. Демек P бизде 100% болушу керек. Анда R бизде анын 35%. Бул жерден биз R'ди таап көрөлү. R'ди табыш үчүн P менен 35'ti көбөйтүшүбүз керек. Аны 100гө бөлүп коюшубуз керек. Экинчиси S P'нын 45% дептир. Анда бизде P 100%, S 45% болот. Бул жерден кайра эле S'ти таба турган болсок, биз P менен 45'ти көбөйтүп коюшубуз керек да 100гө бөлүп коюшубуз керек. Анда 45 P бөлүнгөн 100. Эми бизде маселенин шарты боюнча эмне суралып жатат? Албетте R жана S'тин R кошулган S'тин P аркылуу туюндулушу суралып атат. Биз R'ди таптык, ал буга барабар экен. S буга барабар экен. Анда бул экөөнү кошуп койгонубуз жетиштүү болот. Үчүнчү, R кошулган S бул барабар болот. R 100дөн 35 P кошулган 100дөн 45 P. Бөлүмдөрү бирдей болгон бөлчөктөрдү кошууда биз билебиз, алардын бөлүмдөрүн өзгөрүүсүз көчүрүп жазабыз дагы, алымдары менен гана иштейбиз. Демек бул жерде 35 P'га 45 P'ны кошушубуз керек экен. Эгерде экөөнү кошуп суммасын жаза турган болсок, биз 80 P деген жоопту алабыз. Эми бизден жоопторду карап көрөлү. Жооптордо бөлчөк менен берилбептир. Анда биз бул бөлчөктү ондук бөлчөккө айландырып койсок болот. Мындайча айтканда 80ди 100гө бөлүшүбүз керек. 80 100гө албетте бөлүнбөйт. Ошол себептен биз 80ди 100гө мамча түрүндө дагы бөлүп көрсөк болот экен. Бул жерде бөлүш үчүн 8ге 0 беришибиз керек. Анда 800 болуп калат. Бул жерге 0ду жазабыз да өтөр коебуз. Ал эми 800гө 100дөн 8ти беришибиз керек. Минус 800 барабар 0. Демек 100дөн 80ди биз ондук бөлчөк түрүндө 0,8 деп жазып алсак болот экен. Ал эми P өзгөрүүсүз өзү эле көчүрүлүп жазылат. Эми бул жооп бизде D вариантында көрсөтүлүп турат. Анда D вариантын белгилейбиз да жооптор баракчасында ошол вариантта көрсөтүп коебуз.